Эртабылда Тоқуровду ажал торуп, асылган оор алып кетпегенде сүйүктүү эл үчүн дагы-далай кызматын кылып, эбегейсиз эмгектерин арнамак. Эртабылда Тоқуровдун эмгегин эки сөз менен айтып коюш болбойт. Ал киши өтө эмгекчил киши болчу. Мындай катуу айтпаган, алыс айтпаган, калыс айткан, жулунбаган, жутунбаган журналист болчу. Эмне үчүн мен ал кишини баягы азыркылардай чыйкан журналист эмес, дыйкан журналист деп айттым. Анткени өтө эмгекчил адам болчу. Көп сырдуу, көп кырдуу талант эле. Эртабылда Тоқуров элинен эч убакта кызматын аячу эмес. Анын беттегенинен кайтпаган бекемдиги, чыркыраган чынчылдыгы, талыкпаган эмгекчилдиги көп адамдарга өрнөк. Калеми Курч Тайманбас агабыз кайсы тармакта иштесе да иш билгилигин, кесипкөйлүгүн, көп кырдуулугун көрсөтө алды. Өлкөдөгү коомдук саясий абалды терең талдап, Курч макалаларды, мазмундуу мыктырларды байма-бай жарыялап турду. Жан дүйнөсүнөн оргуштап чыккан жагымдуу ырларынын деңгээли жогору экендигин акындар айтат. Жалгыздыкка жаным чыдап көнгөнүм жок, жабыркаттың көп көгүттүң келгениң жок, жаным кейип жан дүйнөм жакырланды, жалгыздыктан бирок өлгөнүм жок. Акылы адамкерчилиги айкалышкан асыл инсан сезим менен акылдын, абийир менен пастыктын, чындык менен жалгандын күрөшү эч качан бүтпөрүн жакшы түшүнсө да, чымырканып чындык үчүн күрөшүүсүн токтотпой, өмүрүнүн акырына чейин улантты. Өз айткандай артында мурасы болуп өлбөс чыгармалары, эмгегин баалаган кадырлуу эли, изин улаган уул кыздары жана бир туугандары калды. Байкемди жоготуш биз үчүн өтө оор болуп турат. Эми ал кишинин ордун биз эч убакта таба албайбыз. Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк кылам, аркасында балдарын калтырып кетти. Атабаң арбаңды уятка калтырба, санжыраңды бил, кыргыз тилинде сүйлө, мамлекеттүүлүктү сактоо керек, мамлекет биздин балдардын келечеги Кыргызстан, кыргыз мамлекеттүүлүгү деп биздин балдарыбызга чейин, неберелерине чейин ушундай тарбия өтүп кетти. Атам өтсө да атамды көргөндөр өтпөсүн дейт ансагандай, ушул атамды билгендер, тааныгандардын артында ошол атамды эскерген адамдардын сөзүнөн ушул улуу кишине дагы деле өзүмдүн жанымда жүргөндөй сезем. Бул кишиден көп нерсе алдым. Эртабылда Тоқуров эмгек жолун Талас облустук радио комитетинде баштаган. Токтогул районунда өз кабарчы, Чаткал райондук гезитинде жооптуу катчы болуп иштеген. Талас районунун Абдылдабек Эсенбеков атындагы орто мектебинде, жогорку окуу жайларда эмгектенди. Жалпысынан 17 жылын билим берүүгө арнады. Бир катар гезиттерде иштеди. Акыркы жылдарда өз алдынча Доор, 13 квартал газеталарын чыгарып келген. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.